Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Аллах Таала ар кимге ар кандай тагдырды, сыноону, жашоону берет экен. Бүгүнкү күндө айрым адамдар күлүп, жыргап, жашоонун рахатын көрүп жашап жаткан болсо, айрым учурда айрым адамдар үйүндө күлкүдөн алыс, жылмаюудан алыс. Айрым мекендештерибиз апасынын жүзүнөн күлкүнү көрүп аткан болсо, айрымдар жүзүнөн ыйды көргөн, көзүнөн жашты көргөн. Ушундай бир кыздар чоңоюп жатканын унутпайлы. Колдон келсе жакшылык кылайлычы достор. Азыр мен келген үй бүлө мына Муратбек байкенин кайрылуусуна бир канча убакыт болду. Алгачкы видеосу чыкканда Кудайга чексиз шүгүр, сиздерге рахмат. Аллах ыраазы болсун. Сөз башында мен силерге рахматымды гана айтам. Эмнеге дегенде, ошол видеону көрүп, бир видеону чыгарышлык менен ошол үй бүлөгө 560 000 сом акча чогулуп турат да. Ошол акчаны деле бул Муратбек байке иштеп таба турган боло турган болсо, мисалы айына 15 000 сомдон айлык алып аны чогулта турган болсо, аны канча айда чогулта турган акча, муну 3 жыл, 4 жылда чогулта турган акча. Бирок ошондой түйшүктү жеңилдетип кол сунуп атканыңыздарга Алла ыраазы болсун. Азыр бул жерде байке менен эженин турмуш курганына достор 25 жыл убакыт болуптур. Ал аралыкта Аллах Тааланын өкүмү менен, буйругу менен эки уул эки кыздуу болуп, мына азыр бул жерде. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, берешендүү. Сиздерден Аллах Таалам ыраазы болсун, эки дүйнөлүк. Ушул сиздердин колдооңуздар менен, сиздер ушу бейкапар карап турбастан, ушу бизге берген жардамыңыздар үчүн сиздерден Аллах Таалам ыраазы болсун. Эми мына бул ушул 15 жылдан бери адам өзү кыйналганда ушундай болуп калат экенбиз да. Себеби бул 4 баламдын энеси, Кудайыма шүгүр. Алым жетпегенден ушу кайрымдуулукка чыктым да. Ушул Аллах Таалам ыраазы болсун, ушу Азамат Байматов ушул бир тууганыбызга жок дебей келип, ушул экинчи видеобузду да ушинтип кайрылуубузду чыгарып берип атат. Аллах Таалам эки дүйнөлүк ыраазы болсун. Кыргызстаныбызда ушундай кол сунуп жардам берген бир туугандарыбыз көп болсун. Анан эми кыргыз элим ушул 600 миңдей акча топтолуп, туугандарым, бир туугандарым. Анан эми ал чет өлкөгө барууга азыр мен мисалы Туркияга же Индияга барабыз деп атабыз. Эми бул акчанын немесине келип токтолот экен да, топтолушуна келип. Эми бул Азамат деген бир тууганыбыз айтып атат, эгер Индияга барсаңар, ал жакта арзаныраак болот деп. Кудайым буйруса, насип кылса, ушул кыргыз элим, ушул сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен буйруса, ушул арзаныраак болсо, ушул Индияга деле болсо алып барып, ушул операция кылдырып келип, ушул 4 баламдын апасы ушул жакшы болуп кетсе эле болду. Менин тилегим ушул кыргыз элим. Ошон үчүн сиздерден кайдыгер карабай ушу колуңуздарды сунуп коюңуздарды суранам, кыргыз элим. Сиздерге Аллах Таалам ыраазы болсун, эки дүйнөлүк. Бул ушул башталганда анда ушу уулубуз 9 айлуу боюнда эле ошондо чыгылып калып, анан кошунам чалып, анан ошондо больницага алып барып, анан ошол юрфага алып барып МРТга түшүргөндө, анан ушул башындагы ушул опухоль экен эле. Эми анда билинбеди, врачтар диагноз кое албай, анан Бишкек республиканский больницага алып барып, анан ошол жерден такыр болбой баламы кесир кылып төрөтүп, андан кийин дагы 1-2 айдан карап, анан алып барып, ушу 6 ай 7 айдан кийин болсо керек, анан алып барып ушу Бишкекте республиканский больницада операция кылдыргам. Ушу биринчи жолу. Анан ошол жерде анан ушул опухоль деп жанагы немесинен ушундай болуп чыккан да. Ушул башындагы немеси. Ошол биринчи 2015 операция кылдыргандан кийин 1,5 жыл жакшы жүрдү да. 1,5 жыл жакшы жүргөндөн кийин анан кайра дагы приступ болуп, кайра дагы кыйналып, акыбалы оорулашып кетти, тез приступ болуп. Анан кайра кыжалат болуп, анан врачтарыбызга кайрылып, анан кайра алып баргам 2022. 2022 алып баргандан кийин врачыбыз деле айткан, эми ошо операция болгон сайын кыйыныраак оорулашып калат деп. Анан эми айла жок экен. Анан ушул экинчи операциядан кийин сүйлөй албай калды. Анан ушул мынабу сол колум, оң колум менен оң буту
жакшы иштебей калды да. Ошол приступ болуп, неме болгон сайын ошо путу колу кармап иштебей мынантип чыйрыгы эле күн ысыкта деле ушинтип калың кийинип жүрөт да, чыйрыгы эле ошондой болуп калды да. Урматтуу кыргыз элим, ушу апама жардам берип коюңуздарчы. Апам жакшы болуп кетсин. Операция барып кайра келип туруп күлүп, жакшына жүрөлү оорубай. Ушу апам эртең жоголуп кетсе, ушулардан эле биз коркобуз. Урматтуу кыргыз элим, биз сиздерден жардамыңыздарды сурайбыз. Анткени менин апам көп жылдан бери ооруп жүргөндүн айынан мен кичинекейимден бери ооруп атканын көрүп, качан айыгат экен деп ойлоном. Силердин жардамыңыздар менен операция барып айыгышын каалайм. Ошол үчүн сиздерден жардамды сурайм, айыгып кетиш үчүн. Мына достор, бүгүнкү күндөгү акыбалдан кабар алдык. Мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деп айткан. Оорубасак деле өмүрлөр өтүп жатат, урматтуу достор. Кааласак каалабасак дагы өмүрдөн өлүмгө жакындап баратканыбызды эч ким тана албайт. Ошондуктан ким эмне менен алек болуп аткан болсок дагы бул күндөр өтөт. Кыйналсак кыйналган күн да өтөр. Жыргагасак жыргап аткан күн да өтөр. Бирок канча да Кудайдын ыраазычылыгын табуу бул ар бирибиздин милдетибиз экендигин билсек, эч кимибиз каалабайбыз өз энебизден ажырап калышты. Эч ким каалабайт атадан ажырашлыкты. Бирок каалабасак, демек ушул үй бүлөгө дагы, ушундай тырмактай кыргыздын уулдарына дагы эртеңки келечегибиз Кудай буйруса. Ошон үчүн мына отурган агама рахмат айткым келип отурат. Эмнеге дегенде 15 жылдан бери өмүрлүк жарынын ооруган оорусунун баарына түтүп, ошонун баарына чыдап, балдардын энеси катары сыйлап, анан ушуну аяп, ушу төшөктө, ушу төрүндө ушинтип алып отургандыгы үчүн Кудай эки дүйнө ыраазычылыгын берсин деп Кудайдан тилек кылам. Анткени коомду түрө кыдырып жүрүп көрүп атам. Бир аз сыркоолоп калса, же болбосо бир аз туура эмес сүйлөп койсо, кетирип туруп кайра экинчисин алып жашап жаткандар бүгүн чекеден чыгат. Бирок бул атанын, өмүрлүк жолдоштун ак никеде берген антына бекем туруп, ушу балдарын энеси катары сыйлап, ушинтип жакшырып кетсе экен деп бүгүн акыркы мындай бир күчүнө чейин жумшап, бул 15 жыл аралыгында эмне деген акчалар кетти деп ойлойсуз, урматтуу мекендеш. Ошон үчүн мындай бекем үй бүлөгө бизден жөн гана салым керек, колдоо керек. Эгер биз бүгүн колубуздан келишинче мына бир чыккан видеобузда, мына бир чыгарып бердик видео, 600 миңге жакын акча чогулуп отурат. Дагы бир чыгарып койсок, дагы сиз кол сунуп койсоңуз, бул үй бүлө жашнакай болуп барып, жашнакай күлүп жайнап, башка канчалаган энелер, канчалаган мекендештер жакшырып келип аткан, ошондой чет өлкөдөн жакшырып келип, мынагул үй жарык болуп, энелик мээримге зарыкпай, жашнакай өмүр сүрүшүнө себеп болуп калсаңыз, биз себепкер болуп калсак, Аллахтан ар бирибиз өзүбүзгө таандык соопка ээ болобуз. Ошондуктан ушул экран алдында реквизиттер мына ушул үй бүлөнүн өзүнө таандык. Колуңардан келишинче кол сунгулачы достор. Колуңардан келишинче дуа кылгылачы, намазыңарда дуа кылгыла, тахажжуд намаздарда, жума намаздарда, деги эле намаздарыңарда дуа кылып, анан колдоп, ушул видеону бөлүшүп, колдон келген акылы жеткен кимибиздин колубуздан эмне келет? Ошол келгенин жасашлыкка бул үй бүлө бардык жардамга муктаж. Ошон үчүн колдон келишинче кол сунайлы, карап турбайлы. Анткени кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес достор.